Саламатсыздарбы урматтуу Зирек Мугалим YouTube каналынын катталуучулары жана коноктору. Мен бүгүн сиздерге таза жазуу эрежесинде колдонулган барак дептерди же болбосо мандагы кыпкыргызча ө ү ыңдары менен кошулган сөздөрдү кантип жазса болот, ошонун кол жазма түрүн кантип даярдайбыз, ошол программаны көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн эң алгач эле биз Google Chrome'го кирип алабыз. Бул жерден Nils Block деп англис тамгалары менен жазабыз. Биз англис тамгалары менен Nils Block деп жазганыбызда дал ушундай бизге бетчи ачылат. Бул жерден биз бул ссылкага эмес, астындагы командага киребиз. Онлайн генератор деп эң башында турган мына прописей деп турат. Ушул жерди бир басабыз. Баскандан кийин бизде мынандай терезече ачылат. Караңыздар. Биз дал ушул программада кол жазма түрүндөгү жазууларды, таза жазуу дептерлерин, барактарын даярдап алсак болот. Алгач эле эмне кылабыз? Бул жерде бизге керектүү барактын жолдору көрсөтүлгөн. Кааласаңыз клетка, кааласаңыз узун жол, кааласаңыз чоң жол, баары бар. Эми сиздер өзүңүзгө керегин тандайсыздар. Мен биринчиде турганды тандадым. Бул жер кызыл болот. Кайсы тандалса, андан соң тамгалардын көрүнүшүнү, сөлөкөтүн тандайсыздар. Сизге кайсы тамганын сөлөкөтү керек? Мен бул жерден караны тандадым. Тандаганымда кызыл болду. Андан соң барактын өлчөмүн сурайт. Книжный болсунбу же альбомный болсунбу деп. Сиздер өзүңүзгө керегин тандайсыздар. Мага книжная керек. Андан соң бул жерде имя деп астында, например, Иванов Иван деп турган жери бар. Бул жерге окуучунун атын жазбайсыздар. Мындай кыласыздар. Мына жерден жол сызык кылып туруп, андан соң классыны жазасыздар. Класс дейсиздердан, андан соң дагы жол кыласыз, болду. Эми дагы астына түшүп, бул жерде задание деген жер бар. Бул жерге эч нерсе жазбайсыздар дагы. Туура эле текст прописи дегенге кирип, бул жерге өзүңүзгө керек сөздү жазасыздар. Мен ө ү ың аралашкан сөздөрдү жазам, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Клавиатураңыздарды мындай кыргызча кылып аласыздар, ө үлөрү бар кылып. Эми жазабыз. Гүл, болду. Эми бул кнопканы басып, астына, бул enter кнопкасына басып, астына түшөсүздөр. Дөңгөлөк. Дагы астына түшүп, жаңгак, нан, ат деген сөздөр жаздым. Эми караңыздар. Бул жерден мына кызыл кнопканы басасыздар. Бул кызыл кнопканы басканыңыздарда сиздердин таза жазуу дептериңиздер чыгып калат. Караңыздар. Гүл, алма, дөңгөлөк деп. Бул жерге 3 гана сөздү жазсаңыздар болот экен. Мындан да көбүрөөк сөз жазамын десеңиздер, акылуу кызматына өтүп калышы мүмкүн. Караңыздар, мен жана башында имя деген жерге эч кандай имяны койдуртпай туруп сызыктарды жазгам. Мына караңыздар. Бул жерге окуучунун атын, бул жерге классын жазат, ошону менен болду. Эми муну кантип көчүрүп аламын десеңиздер, ушундай басып. Эми караңыздар, мына ручканын көрүнүшүнү бир басасыздар. Басканыңыздарда сиздерден дагы ар кандай оңдоп түзөлөрдү жана башкаларды сурай. Сиздер бул жерден сохранить копия дегенди бассаңыздар, бул сиздердин документиңиздерге сакталып калат. Эми караңыздар, кантип документке созайсыздар. Бул жерге документиңиздердин атын жазасыздар. Мисалы үчүн сөз деп койдум мен. Бул жерден мой диск деген жери турат. Ошол мой диск деген жерден сиздер компьютер дегенди басып коесуздар. Эгер сиздер компьютерде олтурган болсоңуздар, болбосо мой диск деген бойдон кала берет жана бул жерди выбрать этип даярдап аласыздар. Андан соң бул жерге өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар болду. Сохранить дегенди басып коесуздар. Бул сиздердин Google дискиңиздерге сакталды. Эми караңыздар, Google дискти кай жерден, мына ушул диск дегенге эле киресиздер. Мына бул жерде сиздер сактап койгон документтер болот, көрдүңүздөр. Эми жана сиздер сактаган документ бул жерде сөз деп турат. Көрдүңүздөрбү? Ушул сөз деп турган жерде мына жогору караган стрелка турат. Ушуну бир басасыздар. Бул жердин иштеши интернеттен да көз каранды болот. Ушуну басып, кийин чыгарып алып, ар кандай принтерден басып чыгарсаңыздар болот.
Мына биздин документибиз загрузка болушу, бул интернеттен дагы көз караны караңыздар. Ушундай болуп калып, кайра эле интернет жакшы тартпай жаткандыгын сиздерге көрсөтүп жаткан болсо, бул жакта загрузка болуп калган болушу мүмкүн. Ал үчүн экраныңыздарды бир сүрөсүздөр дагы. Бул жерден өзүңүздөрдүн ошол почтаңыздарды басып, караңыздар. Бул жердеги 3 бурчтукту бассаңыздар, мына бул жерде открытый доступ, найти файл дегени чыгат. Бул жерден сиздер найти файл дегенди басасыздар. Басып туруп бул издөө жерине кирип, караңыздар, өзүңүздөрдүн сактаган атыңыздар менен издейсиздер. Сөз деп издесеңиздер мындай PDF форматында болуп калат. Мынакей. Эми бул жерден сиздер кааласаңыздар, мына бул жердеги скачать дегенди басып туруп, дагы скачать дегенди басып, бул PDF форматында сиздердин документиңиздерге сактоо үчүн. Эми бул жерден кайсы файлды ачсын? Мой файл, ок файл. Мынакей. Word'ду тандайсыздар, же болбосо Microsoft Office 360'ты тандасаңыздар да болот. Мына. Эми сиздер буну печатка чыгарып иштетсеңиздер болот. Мен азыр печатка чыгарыш үчүн менде принтерден алыстамын, ошондуктан мен чыгарбаймын. Эгер ушуну кантип чыгаруу боюнча дагы сиздерде көйгөйлөр болуп, түшүнбөсөңүздөр комментарийге жазсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин берген маалыматым сиздерге пайдалуу болсо, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Түшүнбөгөн сурооңуздарды жана кандай тема боюнча видео даярдашым керек болсо, сиздерге эмне көйгөй жаралып жатса, аны комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз видео даярдап чыгарамын. Бул таза жазуу дептери болду.